Зомбулук бул адамдын эркин чектөө, анын үстүндө бийликке ээ болуу жана башкаруу максатын көздөгөн системалык түрдө кайталанып туруучу, адам эркине каршы физикалык, психологиялык, экономикалык мүнөздөгү таасир этүүчү актылар. Зомбулуктун бөлүнүшү: коркутуу, кемсинтүү, каралоо, ушактоо, эркиндикти чектөө, уруп-согуу, упазалоо жана мажбурлоо. Балдардын 73% үй бүлөдөгү ташпоо жана тоготпогон мамиледен жапа чексе, 83,5% мектептеги зомбулуктун курмандыгы болот. Сордук зомбулуктун айланпасы: чыңалуу, өсүп өөрчүү, зомбулук актысы, элдешүү, өкүнүү. ЮНИСЕФ балдарды зомбулуктан коргоо үчүн туруктуу система. Зомбулук балдардын тагдырына балта чапат. Алардын жашоосуна жана саламаттыгына терс таасир тийгизгенден тышкары, зомбулук балдардын эмоционалдык абалына жана келечегине да коркунуч жаратат. ЮНИСЕФ өкмөткө балдарды коргогон органдар тарабынан мындай балдарды коргоо боюнча туруктуу система түзүүгө жардам берүүдө. 2011-жылы балдарга колдоо көрсөтүү боюнча 4 борбор түзүлгөн. Ал жерде балдар зомбулукту жана ташпөөр мамиленин курмандыктары социалдык, психологиялык жана укуктук жардам көрө алышат. Зомбулуктун физикалык, психологиялык, экономикалык түрлөрү бар.